кылат үчүн деп алыптыр да. Бирок договору жок, токтому турат. Канат. Азыр алып берет. Бергин. Канат дегенде. Госрегистр. Ал жака катталган эмес. Могу жердин жери. Мен бул боюнча маалымат билбейт экенмин. Наркын айтканыңыздан полностью чыгып эле чукуп, буякта айтпады. Мына. Бунда ала келем. Тиги жерде ошол 129 боюнча турабы? Кайсы? Сайдик жана бала. Сади аны деле билбейт. Аны базып тактайт. Мен наркын радон боюнча эле тегерегин болду, чукуп шашылып эле чуркап келе берди. Мына ошол жерге тиешелүү кагаздар. Жок, мага мунун немесин токтомун деп артында. Канча өтүп кеткен? Бул жөн эле арендага берилген 5 жылгачы. Бул муниципалбы? Муниципалдык менчикте турат бизде. Садик болуп токтомду көрсөтүңүз, ошого келишимди канча көрсөтүңүз. Бирок сонун жер экен. Жерге садиклайлы деп ниетин табылды. Бул муниципалдык менчикте турат азыр. Ошо арендасын эме бербейт бул. Мына. Канча төлөйт? Ушул жакка түзүлгөн. Эч кандай төлөй элек. Алган багытында иш иш кыла элек. Ички сарай болуп кеткен. Бул жер кайрылып алып. Токтом. Bu da Murzabekov'un oğlunda getirtir da. 2018 ketip atdı. Hayır ele Toktom'un kimin altında bu? Toktom'un atlarılışını közömölde Ayıl Hökümet'in orun basarı Irsaliyev'e yüklömüşüm bu. Bu yukarı takası yüklü topu. Avaz, inisi avazı yüklü. Özgön rayonduk жерге жайгаштыруу кыймыл мүлктөр укуктары каттоо башкармасынан убактылуу берилген жер тилкесин каттоо жана ага акт мамлекеттик берүү сурасын деп. Ушу алынганбы алынган эмеспи аслан эке ушул суроо. Такта бердиңизби? Жок, азыр эле чалыңыз. Чалыңыз эле. Ушуну тактап туруп азыр айтсын. Бул 3 жыл болуп атат да, 3 жылдан бери может алды. Архитектура. Жанагы проект ушул жакка түзүлгөндө Архитектура гана. Топчубай. Өзгөн райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан берилген жерден пайдалануу боюнча архитектуралык документтерди даярдап берүү жагы суралсын дейт. Барбы документ? Тактайыш керек экен муну. Азыр чалыңыз, давайте сураңыз, сразу. Мурогул боюнча документ барбы деп сураңыз. Рысалиев Канатбекке тиешелүү экен да, 26 соту жер. Бул азыр жанагы Алматыда таа сушуда кылабыз деп. Шербаев көчөсү. Аскат билет. Билет, Аскат билет. Эски ясли десеңиз? Эски ясли. Ылдыйкы эски ясли. Документин алып бер. Кайсы? 5 жылдык мөөнөткө берилсин дептир, 2018 а? 5 жылга. Берде документ ушундай түзүлгөн дагы, анан бизге элге башкача сүйлөп атат да берчи. Мен деп берди орус мектеп, орус класс окуп турган кыламын деп, элге башкача сүйлөп атат, документи башка. Bu çevre korpus kılavudur. Aytkandan beri hem 7 yıl öttü. Aytkandan beri biz yürüyoruz. 4 жыл, 4 жыл болду уже мына ошентип келгенден бери. Bu yıl 22 жылда бүтөт экен да муну. 18'ten берип атат. 23'te бүтөт да. Сынаке 18, 19, 20, 21, 22. 22'nin dekabırı бүтөт. Да, быйыл кышта. Эми бул ушул токтомдун негизинде эмне бар, келишим бар. Бул жерде алып. Эч нерсе жок, келишими жок. Аренда плата hem төлөбөйт. Аренда төлөбөйт. Төлөбөйт. Проект барбы ушул жерде мына курам деген? Эчтеке жок. Мен буну жөн эле келиң дагы токтом отказына жазып бериңиз десем, буга эч неме кылбай атат да. Реакция жүргүзбөйм. Мен токтомду мен өзүм буза албайм да муну. Ошо неме болуп калды. Бизде кийинки адамдын укугу катталбаптыр. Муниципал бойдон эле турат. Муниципалдык менчик боюнча токтомду гана жокко чыгарыш керек да. Архитектура. Siz aytkanыңыз токтотот. Мындай. Силерде каттамада турган жок, алынган. Муниципал бойдон эле турат. Архитектурада деле значит жок. Жок да. Силердики муниципалдык жерде турабы да? Муниципалдык жерди кайрып бергиле, мына токтомду жокко чыгарып эле. Кайра буларга кайрып бергиле. Муниципалдык менчигине деп туруп. Бизде биз текшерип эле жок экен. Муниципалдык менчикке деп туруп, полностью кеңешке салып эле. Кеңештен эле. Мына токтомду кайра кайрыйсыңар өзүңөр. Буну бөменин соттон неме кылбайбы? Жок, мындай да. Деген. Мына. Айыл сен соттон дегенсиң го, Бекен? Сендер прокатов ишедиң. Эме? Деген. Мына токтом турат. Азыр эми мындай кыласың. Айылдык кеңештин чечими бар. Жок, айылдык кеңештин эмесинде чечим чыгарасыңар. Айылдык кеңештин деңгээлинде айылдык кеңештин деңгээли комиссия түзүп, ошол комиссия менен ушул жерди текшересиңер келип. Бүт сүрөткө тартып, сүрөткө тартып, бүт бардыгын көрсөтүп, ар бирин көрсөтүп, мынакей, бул жасалган нерсе ушундай болот деген, бирок бир дагы проекти жок. Мыйзам башынан бузулуп атпайбы? Проект жок.
ушул жерге кургатылган мөмө жемишти курам десе кантип курат, канча акча, кандай болот, канча жумушчу орун түзөт, башка деген проект болот да. Ал жок. Ошонун баардыгын алып туруп эле мамлекеттин кызыкчылыгына силер алып туруп азыр Ырысалиевден алып Нуралиевке берип койбойсуңар да. Жок. Менчикке деп атасыңар. Өзүңөрдүн менчигиңерди өзүңөргө кайтарып алуу жөнүндө. Бизге мунаны эле токтомду жокко чыгарса болду. Биз китепти бир өзү алып катат, турат да булчу. Токтомду жокко чыгарыш керек да. Ушул эле. Китеби бар бизде. Кеңештин эмеси барбы? Жок. Силерде айылдык кеңештин эмеси барбы? Жок, чечими жок. Жөн эле протоколбу? Протокол токтолуп турат. Протокол кайра эле ошол Ырысалиевке берилди десе, отурумга катышкандар кайра эле о Ырысалиев. Конфликт интересов жок да ошол. Зам аким эмес, зам айыл өкмөтү келип эле. Оңой эле экен. Жок, оңой эле экен. Бул токтомдо мына нерсени мындай кылам деп нерсе кылган да, айткан. Эчтеси кылынбады деп туруп эле жокко чыгарып койгон болду. Эми мындай мен чыгара албайм да муну. Жок, уксаң, Мына турат. чыксаң. Саитов кана жереме кой туруң. Саитов кана. Жерадис, Рустам ака. Рустам. Саитов. Ушулар менен мафия болгон. Мына 14-12-2018. Мына бул жерге кол койдуңуз беле? Сиздин колуңуз болот. Мен буну кече көрдүм. Мына эжекелер, депутат эжекелер сөзүн айттым. Кече прокуратуранын өкүлү келип караганда кече көрдүм муну. Мына башка эжекелер. Барып кече көрөбүз. Эмне иштегенсиң? Сен иштегенсиң. Сен өкмөттө Мен көргөн эмесмин муну. Сен кандай көрбөйсүң? Мен каяктан көрөйүн? Өзүнчө уголовный дело ачыш керек. Ачыш керек. Кое тургула. Мындай кылыш керек. Көргөн эмесмин муну. Мына. Бул уже протокол, мына токтом уже подделка. Адам жок. Башымен жооп бер. Адам мына айтып атат. Мен кол койгон эмесмин деп. Бул мына жанагы Саитов дегендин мен кол койдум деген жанагы контейнердеги кол таптакыр башка. Мына мына жерде туруп атат. Мына көрбүз. Өзү койду. Бул таптакыр башка кол. Эки документке подделка коюп Эми койгон. ошондо подделка болуп атат да. Эми азыр бул уже кылмыш иш. Протокол туура эмес. Мынагы токтом жөн эле бул токтом, айылдык кеңештин токтому жок, бул айыл өкмөттүн эле токтому. Бул айылдык кеңешке салынган, талай. Билесиңер, мына ушул айылдык кеңешке салганда кирген сессияга. Картинен алынып калган экен. Ошол жерде талай чырылда ыз-буз болуп атып, жерге тойбойсуңар деп атып чыгарып салган. Билесиңер да оны, баары бирлик ошондо. Ол сессияга кирип, бирок берилбей калган. Азыр айыл кеңеш токтом чыгат. Өздөрү силерге буйрук берет. Аткарылсын. Силер ошонун негизинде моногул буйрукту, мону токтом жокко чыгарасыңар дагы, муниципалдык менчикке алынсын дейсиңер, район бардыгы тастыктап берет. Анан силерди Ырысалиев барып сотко бере берсин. Болду. Бул Ырысалиевдин проблемасы. Любой жагына барып, эгерде ушул жерге документи болсо сотко берсин. Болду. Силер менчикке өткөрөсүңөр дагы ушул жерге жана бала бакчанын проектин жасагыла болду. Бердечи мындайда. Бул жердечи Карап эле отуруп бербеш керек да, карап эле отуруп бербеш керек да, көзүн карап эле. агай. Бул Мага сөз берип коесуз. жерде Мен айтып коеюн дедим эле да. Бул жерде азыр мен турасыз сураныч. Бул Ырысалиевдер бул жерде өзү деле беребиз деп атат. Негизичи, сүйлөшкөндө. Бирок мындай атат. Бул 26 соттукке гана эме Бекболот Имаров деген өкмөт токтом чыгарып берген да. Бул биринчи маселе мына үй мына кошуна жердөөчүлөр бул жер мына социалдык объекттин территориясына кирип кеткен да. Мен оны лично каратканбыз. Мына үйдүн базы укуктук аныктоочу документинде токтом чыгарып бергенде 8 соттук эле чыгарып берген да. А булардын текшерип келсең 8 соттуктан көп. Мына курулуштар мыйзамсыз курулуштар болуп калат. Анан бунун азыркы аянты 26 соттук эле болуп атат да. А биздин айылга садик курганда дагы мыйзам боюнча өзүнүн нормасы бар да. 100 орундук садик куруш үчүн онун ич болсо 45 соттук аянты болуш керек да. А бу жерде 40 соттук, мына мектепте өзүбүз окуганбыз мына 1-класстардачы. Мына кошуна жердөөчүлөр тарабынан кирип кеткен. Эми бул азыр биз кеңеш өзүнүн иш планын түзөт, айыл өкмөттөн башка. Иш планын түзүп ошо жер боюнча туруктуу комиссия 2021-жылдын 31-мартына чейин иш план түзүлүп, сиздердин жардамыңыздар бересиздер, конечно. Анан ушу мыналарды кайра тартып алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Азыр бул маселенин оордугу булардын мына жерди алып коюш оңой эле болуп атат. Одан сырткарына кошуна жердөөчүлөр да мыналарды буздура турган болсоң жаман көрөт да. Мыйзамсыз курулуштарын буздуруш керек болот. Азыркы өкмөттүн тапшырмасы менен мыйзамсыз курулуштарга документ чыгарып бер деп атты го. Ошонун шылтоосу менен булар документ кабыл албаш керек да. Бүгүнкү күндө ошол маселе болуп турат. Жок, мыйзамсыз курулуш болгондо булар Бул системдик каттоону караш керек биринчичи. мындай болот да. Картаны кана көрсөтүп. Системдик Картасын Системныйдыгында караш керек. Системныйдын каташы бар. Кадастровый план жок, канча территория 32 соттук.
деп айтып атышат. 20 канча? 26. Мен азыр размеринен билип койдум. Мына 44 экен. Жок. Мына 58, 60, мына 46. Ооба, сиз 2000 билип койдуңуз, бирок 2009-жылдагы токтом боюнча билип койдуңуз. А системный каттоодо 2003-жылдагы токтом боюнча бунун территориясы көп эле. Түшүндүңүзбү? Азыр мына Бекболот Имаров деген өкмөт буну азыр 26 соттукке эле токтом чыгарып берип койду. Системный 2003-тө Малабаевдин токтомун караш керек болду. Ошондо көп. Жол да бар. Жол кетиш керек мындай. Жол бар, көчө чыгат. Анда Малабаевдин токтомун көтөргүлө. Сиздерди архивден элечи системныйдан чыгарып, могул үйлөрдүн документин баарын карап чыктым. Канча жерге кирген? Булардын сотусу канча? Мыйзам боюнча. Ошол сотусун өздөрүнө алсын дагы, калганын бардыгын эмеге өткөргүлө муниципалитет. Ошо проблема. Азыр бирөөнүн курулушун бузурсаң ошо проблема. Буну алып коюш. Мыйзамдаштырып баргандыр, биз карап көрөбүз. Ошо булардын документи караш керек. Канча жери бар экен, госрегистрден Алдын ала бинал сот көргөндө Госрегистрден эле чыгат бул маселе. Жанагыда болуп чыгат да. Эми бул жерде получается азыр Имаевдин колу Саитов беле? Саитов, значит, бул колдагы силердики эмес, катышкан эмессиңер, туурабы? Бера келсең, бера Береке. Мен ар бир жерге келем экем. Силерге самыгына сизге Сенин колуң эмеспи? булар тиги жактан эле айыл өкмөттөн эле кой, Рустам биле атыңыз? Рустам кел, Юка мына жерге кол коюп кой деп кол койдурган эмес. Мен ар бир жерге келемин өзүм. Катышкан эмессиз, көргөн эмес. Көргөн эмес. Мен кече көрдүм мен куду ошол жерде. Мен прокурорго айткам. Бул мыйзамсыз аракет да. Башта орто эмне керек? Токтом чыккан эмес экен. 2009-жылы токтом чыгып. Мен баягы келишимге мен бул менин колум, мен бергенмин дедим, куду ошондой. Мен берсем бердим эле дейм. 2003-жылдагы документин таппай койдуңар бунун токтом Малабаев. Архивден караш керек. Азыр ылдыйда 4 көлгө дагы көчөрөңүзгө чыкканда биринчи сураганда чыкпай койгон. Жок деген, а? Бак гистен карап туруп эле бун дагы табылат. Качан кайрыласың? Архивди чакырыңыз. Тынчтан алгы. 2003-жылдагы ушул участокко болгон эмени алып чыккыла. Токтом, мына сизге барат. Айылдык кеңештин төрагасы катары балдар менен барат эртең. Сразу архивди чакырыңыз дагы, ошол жерден очередь ана күтүп тургула, барып тургула деген болбосун. Ошол жерден чыгарып бергиле. Макул. Сен Эгер 2003-жылда документ чыкса, болду анда ошону менен калганын көтөрүп, ана аракет кыласың. Эгерде 2003-тө болсо, анда значит Малабаевдин 2009-дагысы дагы жасалма токтом да, жанагы бар. Сиздер документ жасап берген эмес, дагы туура эмес да. Эме Имаров беле. Беки мезгилде. Бекболот экен. Ошону кайра көтөрөлүк. Эми мындай болот да, туугандар. Эми 30 жылдын ичинде бул бир эле сиздердин өзгөн районуна тиешелүү эмес экен да. Мына бардык райондордо. Губернаторго бир күндө 100 киши кайрылууга келсе, ошонун 85-и жер талаш менен келет. Жер талаш. Анан айылында мисалы 3000 киши, 3500 киши ушундай фактылар болуп атат. 3500 киши кезекте турат, жер күтүп. Булар депутаттардын туугандары, агасы, карындашы, башкасы болуп 57 сотудан, 1 гектардан алып алышкан да. Эми ошо мен таң калганым мындайда, жер сатып жүрүп жыргаган кишини көргөн жок. Мына ошо жер сатып биринин шапкасына бири кийгизгендердин алды жер жамандап барбасын, өтүп кетип тиякта жатат. Арты мына камалып атат. Көйгөй бар айтсак. Азыр дагы камалып атат. Мына бүгүнкү күндө да. Эми бүгүнкү күндө президенттин тапшырмасы ушундай. Буга чейинки мыйзамсыз жанагы курулуш жүрүп кеткен жерлердеги үйлөрдү мыйзамдаштырып бергиле деп атат. Бирок бүгүнкү күндөн тышкары мыйзамсыз жер басып алгандар болсо толук мыйзам алдында жооп берет деп. Мындан кийин андай болбойт. Айыл өкмөт өзү эле тууганына берип, башкасына берип, трансформация болбогон жерлерге үй курдуруп алып, башка деген маселе болбош керек. Эгер болсо, бул киши эми жооп берет. Мурдагы 30 жылдагыдай сен көр, мен көр, баягы көзүм көрбөсө көчүгүмдү бөрү жесин деген заман бүттү. Президенттин талабы, тапшырмасы ушундай. Президент айткандан кийин хандын сөзү бирөө болуш керек. Айттыбы, демек ал жергиликтүү бийликте область, район, айыл өкмөттөн баштап аткарылыш керек. Эгер ошол мыйзамды аткарбайбы, анда айыл өкмөт болуп иштебеш керек, аким болуп иштебеш керек. Ошону аткарам деген адамдар келип ушул жерге иштеш керек. Мындан ары андай болбойт. Мына кече Акылбек Үсөнбекович Жапаров да келип биздин областтык коллегияга катышып кетти. Шаар менен областтыкын бир өттү. Ошол жерде дагы ал киши түшүндүрүп айтып берди. Мындан ары андай болбойт. Мына Кумтөрдүн эле мисалында көрүңүздөр, ушу коррупциянычы
башканы тимеле коелу эми ал жер мына жер сатуу башка деген башка маселе. 81 миллион төлөптүр. Мына 20 жылдын ичинде Кумтөр бизге иштеп аткан учурда 81 миллион доллар төлөптүр. Анан ошону дагы президент көтөрүп, биз кыргыздар өзүбүз эле алып өзүбүздүн башкарууну киргизели десе, анда дагы жанталашып, каршы чыгышып, кыргыз иштете албайт, кыргыз кыла албайт, кыргыздын колунан келбейт, кыргыз барса эле талап коет, тоноп коет деп канча адам каршы чыкты. Ошого болбой мына саясий эрк кылды да президент алып туруп тыштан башкаруу деп туруп киргизди. Бүгүн кыргыз балдары эле иштетип атат сонун эле. 7 айда, мына акыркы 7 айда Кыргызстанга өткөн, тыштан башкарууга өткөн 7 айда 379 миллион деди го дейт. Доллар бериптир. Мына кече Акылбек Үсөнбек Жапаровдун берген маалымат. Элестеткиле мынакей 20 жылдын ичинде 20 канча жыл болуп атат, 81 миллион берсе, кыргыздар иштеткен акыркы 7 айда эле мына 379 миллион доллар берип атат. Ошодон 200 миллион доллар мамлекеттик бюджетке төлөп берип атат Кумтөр. Мамлекеттик бюджетке мына деп. А калган акчаны өздөрүнүн чыгымдары бар да. Реконструкция кылыш керек, жаңылаш керек, эскирген оборудованиясын жаңылаш керек. Ошого кетирет экен. Эми мына канча деген миллион долларларды биздин мурдагы президенттерибиз, премьерлерибиз ошол Кумтөргө крыша болуп жеп жүргөн. Ушудан эле көргүлө. Мына коррупция. Канча миллион деген долларлар кетип жүргөн. Ошонун азабынан 30 жылдын ичинде Кыргызстан ушундай итке минген абалга алып келип тышташты да берип. Анан эми азыр шыр эле баягы президенттин деле, губернатордун деле, акимдин деле сыйкыр таягы жок да. Келип эле минтип тийгизип койсо эле баардыгы сонун болуп кетпейт. Акырында оңолобуз. Мына сиздерге окшогон жаштар бар экен, мына эжелер бар экен, акыйкат, аракет кылалы эл үчүн дегендер бар экен. Мына Кудайга шүгүр. Үшүнтүп келип бизге кайрылып, анан иштер болуп атат. Үшүнтүп отуруп, Кудай буйруса, бүт бардыгын тазалайбыз четинен. Эми буга чоң күч керек экен. Бут тоскондору бар, жаман көргөнү бар, башкасы бар. Бирок бүт бардыгына эскертип айтып атабыз. Мындан кийин ошондой аракетте жүргөндөр токтоткула деп. Тазалайбыз. Эми анын үчүн силерден мынандай жаштар керек, адамдар керек, чыга турган бир адамдар керек да, ыйлап чыга турган. Баягы бала ыйлабаса, көкүрөк кайда деген сөз ушул жерден келип чыгат да. Ой бар айтсак болобу? Мына ушул подделка кылганчы документчи. Булар неме болобу, болбойбу? Жоопко тартылабы, тартылбайбы? Азыр элдин бар жогу ошону эле карап турат азыр. Жер саткан башка, а подделка документов деген бул таптакыр башка. Башка адамдын колун койдуруп жасалма документ жасаган бул эң чоң кылмышка кирет. Өкмөт турат да азырчы, өкмөтүбүз турат. Канча жылдан бери зам өкмөт болуп, ресурстар турат да мисалы. Азыр элден бар жок акчат күткөн эч ким айта албайт азыр, коркот азырчы. Ошонун бар жок эле келсең экине айтса, ресурстар мындай кылыш керек, андай кылыш керек дейт. Бирок эч ким бетине айта албайт. Эми азыр ушундай да айтышыңыз керек да сизче. Эгерде подделканы бар жогун кылган болсо, иштен алсын дагы башка бирөөнү коюшсун. Ал мыйзамдуу түрдө болот. Ал эгерде ушунун бүт бардыгы мына Кудай буйруса, мына турат го жетекчилер. Бардыгын аныктап чыккандан кийин ал адам не то что иштен алынып эле коюлбайт. Ал мыйзам алдында жооп бериш керек. Мынакей милдет мына азыр акимдин биринчи орун басарында азыр биягыңыздан кыла албайт. Чындап айтайынбы? Биягыңыздан кыла албайт азырчы. Сиз өзүңүз көзөмөлгө албасаңыз бул иштичи. Бул 2-3 жылдан бери ушундай көйгөй болуп келатат. Эч ким кыла албай эле келатат. Ошону сизден сураныш ушу элден бар жок айтат. Мына бала бакча процесси дагы созулуп кетет да азыр. Милдеттендирдиңиздер го, мына кирди, чыкты болду. Мындай кылалы. Өзү 8 сотикке деле бала бакча салынып атат го. Биз мына дагы кетет ушул бойдон. Мындай кылалы. Мына биз бул жерге мына жасалып аткан иштин бүт бардыгы губернатордун көзөмөлүндө турат. Мен өзүм эле келбейм бул жака. Мына кече мен губернаторга кирип кечинде айттым. Зиядин Исламович, ушундай элден арыз келди. Ошол жерге баралык, эртең текшерип келгенге уруксат бериңиздер. Иш чара бекитилет. Анан ошо иш чаранын негизинде анан биз чыгабыз. Эртең мен баргандан кийин губернаторго ушул боюнча аныктама киргизем. Мына биз ушул жерлерде ушундай иштер болгондугун аныктадык, эл менен чогуу отуруп бардык кагаздары менен көрүп, жергиликтүү бийликке тапшырма берилди. Госрегистрге, архитектурага, биринчи орун басарга айыл өкмөткө. Анан ошону губернатор көзөмөлгө коет дагы. Ар бир жума сайын сурап турат. Эмне болду? Баягы иш эмне болду? Тигил бул бала бакчанын орду эмне болду? ФАПтын орду эмне болду? Тиги парк боло турган эмне болду деп ар бирин сурап турат. Көзөмөлдө болот.
Анан мына камералар менен жүрүп атпайбы балдар? Эмне үчүн камера менен келип атабыз? Бизге көпчүлүк айтып атпайбы? Өзүңөр пиар кылып, анан реклама кылып депчи. Эгер камера менен келбесек, силерде да ишеним болбойт эле да. Мисалы, мен мурдагылар сыяктуу эле, мен акырын келип, бир жерден коюн жеп, айыл өкмөт сойгон чайын ичип, жакшынакай болуп, силердики туура экен, эмне кыласыңар деп туруп кете бермекмин да. Эмне десе текшерүү келди деп. Камера менен келип атканыбыздын негизги максаты ушул. Биз элге ачык чыгаралы деп атат. Эгерде ушул чыкпаса, эфирге чыкпай калса, башка болсо, анда силер күмөн болсоңор болот. Силер, значит, тигилер менен сүйлөштүңөр, мындай кылдыңар деп. Бул материал, мына бул балдар өздөрүнчө компаниянын өкүлдөрү. Булар бизге тиешелүү эмес. Булар көз карандысыз компания. Болгону биз булар менен келишим кылып суранып атабыз. Биздин ишибизди тартып, коомчулукка көрсөтүп бергиле. Бул нерсе бизде эле калбайт, бүт Кыргызстанга көрүнөт. Ошол эле учурда президентибизге да жетет. Көрөт. Көргөндөн кийин анан бул нерсени жашырып жаап, мурдагыдай кылып кетем деген айыл өкмөт, госрегистр башканын бардыгы жаңылышат. Үстүнөн түшөбүз. Көзөмөл болот. Губернатор тарабынан мага тапшырма берсе, мен кылам, башка замдарга тапшырма берсе, башкалар кылабыз, бүт аягына чыгабыз эми бул маселе. Мына келген жерлерибизде мен ушуга чейин мына ушул жигиттер менен жүрүп, бир 11 объектти текшериптирбиз. 11-inde тең кызматтан алынды. Ошол жерлердин жетекчилери бирөөндө да калган жок. Бүт алып атабыз. Биз губернатор экөөбүз эптеп бая чыга калып эле бирөөнүн чөнтөгүнөн акча жасайлы, же бирөөнү алып экинчини тууганымды апарып коёйлу деген бир дагы максатыбыз жок. Мен ошто тууганым дагы жок, таанышым да жок, билишим дагы жок. Мен президенттин ротация кылуу деген демилгесинин негизинде ушул жерге кызматка келгем. Болду. Мага баары бир, өзгөмбү, Каракулжабы, Ноокатпы, ал жерде Эшматпы, Ташматпы, мага баары бир. Мамлекет үчүн иштейм деген адам болсо, кызматка турат. Сиздердин маселеде эле ушул. Берде жеке кызыкчылык жок. Акчасына да кызыкпайбыз, башкасына да кызыкпайбыз. Саламатсызбы? Ден соолук калам, ишиңизге келик. Ушундай келип, көйгөйлөрдү чечип бергениңизге рахмат. Мына акимчиликтен келип атат, өкмөтүбүз турат. Госрегистрден алып келдиңиз баарыны. Эми сизге көйгөй. Айып барган сайын чоңоюп атат. Мына бул жактан этекте 4 көл деп пилик майла деп коебуз. Ошонун мына мектепке чыкканча 5-6 километр басып өтөт. Окуучуларчы. Ошондуктан айылга, ошол 4 көл айылына. Жок. Айыл деген статусту алып берсеңиздер биринчи. Анан мектеп көйгөй башка нерселер ошол жерде чечилет деп ойлойм. Ошондуктан ушул 4 көл айылыны айыл статусун алып берсеңиздер. Сизден сураныч. Анан мына кылган иштериңизге рахмат. Мына жаштар ушунчалык көтөрүлүп жатат. Ушул нерсени өзүңүз көзөмөл кылып, элдин пайдасына чечип берсеңиз, сизден сураныч. Бул эми айыл статусу жөнүндө деген маселени ачык айтып коюшубуз керек. Муну бүгүн чечебиз, эртең чечебиз дегендей маселе эмес. Бул айыл өкмөтүнүн да, райондун да, биздин да колубузда эмес. Бул өкмөттөн чечилет. Сиздер арыз менен официалдуу түрдө кылайлык, арыз менен кайрылыңыздар айыл өкмөт. Айыл өкмөт. Айыл өкмөт ошонун негизинде районго кайрылгыла, район өзүнүн деңгээлинде карап туруп областка кайрылсын, бүт мыйзамдуу жагын караштырып, эгерде мыйзам жол бере турган болсо, ошол мыйзамдуу талаптарга туура келсе, биз өкмөткө кат жазалык дагы ошол жактан сураналы. Ушул нерсени чечип бериңиз. Бербишли документти кызмат этебиз. Ар бир айылды статусу берилиши бул мыйзам менен жүрөт. Ошол мыйзам негизинде иш алып барабыз, туурабы? Анан азыр жөн эле куруу үмүт кылып сиздерди бүгүн алдап кетип, эртең кайра сиздердин алдыңарда уят болду деген. Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар да. 50. Болду анда туура түшүнүңүздөр. Биз азыр саат 4-кө Ноокат районуна барышыбыз керек. Кечирим сурайбыз. Зам боюнча кандай кылабыз? Замды алыш. Биз чечебиз. Замдын орун басардын маселесин мына биз тапшырманы беребиз. Карайбыз. Муногул маселелер эметкенге чейин убактылуу эмеден четтетиш керек. Муногул иштен. Анан ушул маселелер аныкталса, анда бирөтөлөр эмеден четтетесиздер. Мыйзам чегинде иш алып барабыз. Сиздин ишиңизге аман болуңуз, ден соолуктуңуз. Бирок эл менен дайыма ишти алып бара бериңиз. Тайыр, мен сразу жооп берип коеюнчу баягы. Эгерде айылың буга туташ айыл болгон болсо болбойт. Жок, туташ эмес. Туташ эмеспи? Көчө бөлүнөт. Көчө бир айыл болуп атпайбы? Көчө бөлүнбөйт да. Болбойт. Ачыгын айтыш керек да, туташ болсо болбойт. Мыйзам боюнча билесиңер. Алмаз,